Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2023-жылы чыккан учактын кулашы аттуу тасманы көрөбүз. Каармандарыбыз катуу башталган бороондун айынан белгисиз аралга конушуп, эч бир тараптан жардам келбей жергиликтүү козголоңчулардын колуна түшүшөт. Анда эмесе барымтада калгандар ал жактан чыгып кете алдыбы, биргеликте көрөлү. Сингапур өлкөсү каарманыбыз Броди Торренсти көрөбүз. Trailblazer деген авиакомпанияда учкуч болуп иштеген каарманыбыз жумушуна шашылып, аны менен биргеликте эле уюлдук аппараттын колуна кармап кызы менен сүйлөшүп бара жаткан. Анткени каарманыбыз жумуш шартына ылайык кызы менен көптөн бери жолуга албай, бул жолу бир чечимге келип кызы менен жолугуп эс алып келүүгө чыгына башташат. Каарманыбыз учакка олтуруп Сингапурдан Ганалу тарапка уча турган болуп, экинчи учкуч менен даярды көрүп жаткан мезгилде каарманыбызды учактын башкаруучусу катары чакырып калышат. Көрсө тыңчылар жакында эле кармаган Луис Каспар деген кылмышкерди Торонтого алып жөнөшүп, каармандарыбыздын учагы Токиого конуп күйүүчү май куя турган болушкандыктан авиакомпания менен келишим түзүп кылмышкерди дагы ошол учак менен алып жөнөшөптүр. Обан жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Анткени бул жолу учакка 14 гана жүргүнчү чыгып, орундуктар кенен болчу. Кандай болбосун учактын башкаруучулары даярдыгын көрүп жатышып, алар бара турган жолдо бороон болуп жаткандыгы билинип, бирок авиакомпаниянын кызматкери силер баргычаңда ал бороон тарап кетет. Менин планшетимде бардык маалымат көрүнүп турат деп биздин шефтикине окшош планшетим мактанат. Ошентип учак жерден көтөрүлүп, каармандарыбыз бара турган багытына түшүштү. Бирок алар көп жол жүрбөй эле буга чейин сөз болуп жаткан бороонго туш болушуп, учак титиреп ичиндеги адамдар калчылдай баштайт. Анда Броди учактын башкаруусун экинчи учкучка өткөрүп берип, өзү жүргүнчүлөргө чыгып жагдайды түшүндүрүп жаткан мезгилде учакка чагылган тийгендиги билинди. Анткени ал дагы бир жолу титиреп, бул жолу жарык толугу менен өчүп калат. Маңдайы жарылган Броди дароо эле учакты башкарууга жөнөп, чагылгандын айынан учактын ток берүүчү аппараттары иштен чыккандыгын билип, азыркы учурда алар жалгыз гана аккумулятордун жардамы менен учуп бара жаткандыгын түшүнөт. Произошел сбой подачи электричества. Пристегните и соедините ремни. Бул убакта учактын кызматкерлери жүргүнчүлөрдү сооротуп ордуңуздардан жылбаңыздар деп айтып, коопсуздук курларыңыздарды такыр чечпеңиздер деп катуу эскертет. Бирок ошол убакта кылмышкерди алып бара жаткан тыңчынын колунан уюлдук аппараты ыргып кетти. Анда ал уюлдук аппаратын алганга аракет кылып коопсуздук курун чечип, аны көргөн учактын жумушчуларынын бири Элизабет дагы ордунан туруп жиберет. Ошол убакта учак катуу титиреп, экөө тең ордунан ыргып, мойнулары сынып өлүп калышат. Бул убакта Броди экинчи учкуч менен бороон чапкын болуп жаткан аймактан чыгып кетүүгө аракет кылышып, 12 000 метр бийиктикте бара жаткан учак төмөндөй баштап, алар толугу менен жерге түшүшүнө 5 мүнөттөй гана убакыт калат. Бир мезгилде каармандарыбыз кара тумандын ичинен чыгышып, айлана чөрөдө деңизден башка эчтекени көрө алышкан жок. Ошондуктан Броди башка аргасы жок экендигин түшүнүп деңизге конууга даярданып, учак төмөндөгөн сайын деңиздин суулары да аябай толкундап жаткандыгын көрөт. Вон там. Это же земля. Ошол учурда эле каармандарыбыздын көзүнө арал илинди. Анда Броди кубанып кетип эле аралга конобуз деп чыгынып, бирок ал жерде дарактар болгондуктан конууга мүмкүнчүлүк жок экендигин түшүнөт. Бир мезгилде Броди алыс эмес жерден жолду байкап учакты ошол тарапка буруп, дөңгөлөктү чыгарып акырындан жерге коно башташты. Аркада канчалаган коркунучтар өтүп өлүп калабызбы деп ойлогон каармандарыбыз аман эсен конушуп, экинчи учкуч Сэмюэл Бродинин кылган ишине аябай эле таң калды. Анткени ал жерге аман эсен түшөбүз деп эч эле ойлогон эмес болчу. Ошентип алар жүргүнчүлөрдү учактан түшүрүшүп, ал жерде адамдар иштеткен шаймандарды көрүшүп, демек аралда адамдар жашайт экендигине кубанышып, бирок так каерде жүргөндүгүн өздөрү билбей жатышкан. Учактын башкаруучуларынын күмөнүндө алар Филиппинге тиешелүү аралдардын биринде болчу. Бул убакта Trailblazer авиакомпаниясынын учактарынын бири жоголгондугу белгилүү болуп, алар учак менен байланыш өчкөндөн кийин тактоо иш-чарасын башташат. Мындай кырдаалдарды чечүү үчүн компаниянын Дэвид Скарсдейл деген адамы бар эле. Дэвид дароо эле жетип келип, мындай бороонго учакты учурбаш керек болчу деп айтып, эгер алар Филиппин аралдарына түшө турган болсо, жалданма жоокерлерди жөнөтүшүбүз керек деп айтат. Анткени Филиппинде өлкөгө баш ийбеген ар кандай козголоңчулардын уюмдары бар эле. Бул убакта каармандарыбыз учактан түшүшүп, жардам келгичиңде ал жерге жайгашууга аракет кылышып, Луис Каспарды колундагы кишенин чечишпей бир чекеге олтургузуп коюшат. Аны алып бара жаткан тыңчы өлүп калгандыктан каармандарыбыз Каспарга кандай мамиле кылууну билбей жатышкан.
Алар учактын иштен чыккан тарабын оңдоого аракет кылышып, бирок чагылгандан бардыгы күйүп кеткендигин түшүнүшүп, жада калса рациядагы иштебей эч кандай байланышууга мүмкүнчүлүк болбой калат. Учактын кызматкерлери жүргүнчүлөрдүн кийим-кечилеринин бардыгын түшүрүшүп, тамак аштарды дагы жыйнашып, Броди болсо каза болгон тыңчынын тапанчасын өзүнө алып жүргүнчүлөрдүн жанына келет. Ал адамдарга кайрылып, биз конуп жатканда мен бир имаратты байкадым. Ошол жака барып келемин, балким ал жерде байланыш аппараты бардыр. Эми сабыр кылыңыздар, бизди куткаруу иши көпкө созулуп кетиши мүмкүн деп Гаспардын колундагы кишенди чечип, экөөбүз чогуу барып келели деп өзү менен алып жөнөйт. Броди жолдо бара жатып Гаспар менен сүйлөшүп, ал күжүрмөн даярдыктан өткөн аскер экендигин билип, бирок өзү жасабаган кылмыш иши үчүн камалгандыгын да айтып берет. Анда Броди Гаспардын сөзүн угуп, алдыда бара жатып бир мезгилде эле Гаспар ал жерден жок болуп кеткендигин байкады. Бул убакта Дэвид териштирүү ишин улантып, компаниянын жетекчиси сыналга чыгып түшүндүрмө берип, учактын жоголгондугун айтып, бул маалымат Бродинин кызына дагы жетет. Бул убакта Сэмюэл учакты оңдоого аракет кылып, анын аракетинен майнап чыгып, буга чейин жанбай жаткан аппараттарды жандырса ишке кире баштады. Дэвид болсо буга чейин сөз кылгандай каармандарыбызды куткаруу үчүн жалданма жоокерлерди жөнөтүп, алар бөтөн өлкөгө кетип бара жаткандыктан пара бериш керек болгон учурларга $500 000 акча алып алышат. Броди болсо көздөгөн жерине жетип, ал жакта эски имарат бар экендигин көрүп, байланыш аппаратын таап, аны токко улап, дароо эле кызына коңгуроо кылат. Каарманыбыз кызына биз Холо аралына кондук деп жаткан мезгилде эле анын артынан бирөө келип кол сала баштады. Броди андан коргонууга аракет кылып, өзү дагы кол салып, келген адам менен бир топко күрөшүп, акыр аягы мойнун толгоп өлтүрүп салат. Ошол мезгилде эле мылтыктын атылганын угулуп, каарманыбыз жашынганга жетишти. Көрсө буга чейин качып кеткен Гаспар ал жерге келгендердин башкаларын өлтүрүп, мылтыктарын көтөрүп келиптир. Ошондуктан ал мылтыгынын бирөөсүн дароо эле каарманыбызга берди. Заряжен. Только снять предохранители. Көрсө буга чейин сөз болгон аралда жайгашкан козголоңчуларга учактын конгондугу тууралуу маалымат жетип, алар келгендерди туткунга алуу тууралуу аракетин башташыптыр. Ошондуктан алар учактын жанында олтурган каармандарыбызга бат эле жетип барышат. Бизге жардам келди го деп кубанып кеткен адамдар маселе такыр эле тескерисинче экендигин билишип, келгендер мылтыктары менен коркутушуп, каармандарыбыздын жүрөктөрү түшө баштайт. Арасындагы аялдардын бири чочуп эле токойжага качкан мезгилде аны тапанча менен атып өлтүрүшүп, өлгөн аялдын күйөөсүнүн башын ошол жерде кесип салышат. Андан соң козголоңчулардын башчысы Дато адамдардын бардыгын автобуска олтургузгула деп буйруп, аларды алып жөнөшүп, баалуу буюмдарды алып кеткиле деп өзүнүн 2 адамын калтырат. Бул убакта Броди менен Гаспар эски имаратты тинтип жатышып, ал жерден түшүнүксүз жагдайга туш болушту. Бөлмөлөрдүн биринде орнотулган камера жана кандын издери бар болчу. Анан дагы ар кайсы өлкөгө тиешелүү паспорттор бар экен. Көрсө жанагы козголоңчулар ал жердеги чет элдик жарандарды кармап алышып, аларды өлтүрөбүз деп видеого тартып, туугандарынан акча өндүрүшөт экен. Мындан соң алар келгендердин унаасына олтуруп алып, өздөрү жака жөнөшүп, 2 козголоңчу кийимдерди оодарып жаткан абалда табышат. Каармандарыбыз алардын бирин дароо эле өлтүрүп, экинчисин коркутуп, адамдарды каяка алып кетти деп чоо жайын биле башташат. Бул убакта Дэвид аракетин улантып, Броди кызына коңгуроо кылгандыгы тууралуу маалыматты билип, алар Холо аралында экендигин түшүнүп, спутниктен кароонун аракетин көрө баштайт. Көп өтпөй эле Дэвид Холо аралында учактын аман эсен тургандыгын көрүп, жалданма жоокерлерине ошол жака баргыла деп буйруйт. Анткени Филиппиндин аскерлери каармандарыбызга жардам көрсөтүүдөн баш тартып, ал жакта козголоңчулар бар деген шылтоо менен барбай коюшат. Броди бул убакта учакты текшерип, Сэмюэл аны оңдоп койгондугун түшүнүп, Гаспар экөө мылтыктарын көтөрүп алышып, туткунга түшкөндөрдү куткарууга жөнөштү. Алар буга чейин колго түшкөн козголоңчудан Дандулетти деген кыштак тууралуу билишип, барымтадагыларды ошол жака алып кеткендигин түшүнүп, дароо жетип барышат. Бул убакта козголоңчулар адаттагыдай эле каармандарыбызды бирден тизип алып камерага тарта башташкан болчу. Мэтт Синклер, Америка! Бул убакта Дэвид жөнөткөн жалданма жоокерлер учакка жетишип, бирок ал жерден эч кимди табышпай, жүргүнчүлөрдүн бардыгы туткунга түшүштү. Мен аларды куткарганга кеттим деген Бродинин жазуусун көрүшөт. Кыштакка жетип келген Гаспар менен Броди дароо эле ишке киришип, ал жердеги жоокерлерди үнсүзү жок кылышып, бычак колдонуп кээ бирлерин базган менен башын жарып салышат. Ошентип алар камалып олтурган каармандарыбызга жетип барышты. Броди темир торду ачып, адамдардын бардыгын чыгарып, аларды алып келген автобуска олтургузуп, бирок автобуска олтуруп эле качып кетүү мүмкүн эместигин түшүнүп, Броди курбанчылыкка барат. Ал Гаспарга кайрылып, мен козголоңчуларды алаксытып турамын, силер болсо качып кеткиле. Мени баары бир өлтүрүшпөйт, учактын башкаруучусу экен деп менин ордума акча талап кылышат. Силер менин жүргүнчүмсүңөр, мен силерди куткарышым керек да деп мылтыгын таштап өз алдынча чыгып кетти. Бирок маселе каарманыбыз ойлогондой болбой эле, козголоңчулардын башчысы Дату муну өлтүрүп салгыла деген буйругун берет. Бирок ошол мезгилде эле атыш башталып, жалданма жоокерлер ал жерге жетип келишиптир. Алар козголоңчуларды жок кыла башташып, каарманыбызды куткарып,
автобуска олтуруп алып качып жөнөштү. Броди алардан сурап жоокерлерден башка куткаруучулар келбегендигин түшүнүп, демек ал жерден качуунун бир гана жолу өздөрү учуп келген учак менен кайрадан учуп кетүү экендигин билет. Ошондуктан алар учакка жетип барган мезгилде каармандарыбыз учакты даярдашып, мылтыкчандар козголоочулардын келүүсүн күтө башташат. Алар Бродиге убакыт берип 2 мүнөттүн ичинде бул жерден учуп кеткиле. Козголоочулар бул жака бат эле жетип келишет деп эскертет. Айткандай эле көп өтпөй ал жерде катуу атыш башталып, каарманыбыз аскерлердин башчысына барып, "Мен азыр учакты жүргүзөм, ошол мезгилде дароо учакка чуркагыла" деп айтып, андан соң Гаспардын жанына барса, Гаспар дароо эле каарманыбыз менен коштошот. Анткени ал кетсе камалып кетерин түшүнүп, ал жерде калууну чечиптир. Анан дагы буга чейин жалданма аскерлер алып келген акчаны көрүп калгандыктан аны өзүнө алып, учак кыймылга келип, аскерлердин бардыгы учакка чуркаса, Гаспар аларды коргоого ала баштайт. Аскерлердин башчысы Гаспардын кетпестигин түшүнүп, алар учакка секирип, Броди аракетин көрүп, учакты абага көтөрүү жолуна түшөт. Козголоочулардын башчысы Дату жини келип, унааны өтө катуу айдап барып, учактын жолуна токтотуп, гранатомет менен атууга даярдана баштайт. Муну көргөн Броди башка мүмкүнчүлүк жок экендигин түшүнүп, учакты өтө катуу ылдамдыкка келтирип, Дату атууга жетишпей, каармандарыбыз аны учак менен сүзүп өтүп кетишти. Муну көргөн Гаспар учактын көтөрүлгөндүгүн көрүп кубанып, акчаны алып ал жердеги козголоочуларга көрүнбөй зыйт коет. Бирок учакка октор тийгендиктен анын көпкө бара албастыгы белгилүү болуп, каарманыбыз Дэвидке байланышка чыгып жол көрсөткүлө деп сурай баштайт. Алар дароо эле каармандарыбызга жакын жайгашкан Сияси аралы тууралуу айта башташты. Броди учакты ошол тарапка буруп, бирок ал жака жетишине көзү жетпей, деңиздин үстүндө учуп бара жатышып аралдагы аэропортту көрүшөт. Учактын эшиктери дагы жабылбагандыктан аны башкаруу кыйынга туруп, бирок каармандарыбыз аралга жетишип, конууга киришип, учак араң эле түздөлүп, дөңгөлөктөрү жерге тийип, учакка орнотулган ыкмалардын бардыгы менен аны токтотуунун аракетин көрө башташат. Бир мезгилде учак конуу аймагынан чыгып кеткен мезгилде гана токтоду. Бактыга жараша учак кырсыкка учурабай, ичиндегилердин бардыгы аман калышып, бул абалга компаниянын адамдары дагы аябай кубанышат. Учактын жүргүнчүлөрү болсо Бродиге ыраазычылыгын билдиришип, алар учактан түшө башташып, жергиликтүүлөр келип медициналык жардам көрсөтүшүп, алардын ал акыбалын сурай башташты. Учактын кээ бир кызматкерлери Бродини кучактап тирүү калгандарына өздөрү деле ишенбей, Броди болсо учактан чыгып кызына коңгуроо кылып аман калгандыгын жеткирет. Ошентип аягы кубанычтуу жыйынтыкталып, тасма дагы бүтөт. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып коюңуздар да сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, качан болбосун жолго чыксак бара турган жагыбызга амандыкта жетели.